Экинчи түрү улан жупуну карапайым жөнөкөй жаратман адамдарды экрандан даңазалады. Мына азыркы кыз буга мисал. Жупуну жөнөкөй турмушта жашайт, бирок жашагысы келет. Жашоонун таттуулугун, жашашыбыз керек экенин, кайдыгер болуп, кейип, төшөктө жатып, мен эртең өлөм, бүрсүн өлөм деп жатып албай, мындай бир жашоого үмүт менен жашаганга аракет кылды да. Ушундай адамдарды улан даңазалады. Уландын каармандарын карасаңыз, эки буту баспай калган Нургазы деген баланы тартып чыгарды. Америкага чейин алып барып келди. Элестеткиле, кандай чоң сыйлыктарды алды. Уландын каарманы ат башыдагы жөнөкөй бир эрте менен караңгыда туруп алып, ат минип алып, кыш жылдеде кошуна айлыгы барган мугалим. Мына ушуларды улан даңазалады. Жети өгүздө жүрүп, бир байкуш үй бүлө баня жагып берип элге акча табат. Улан ушуларды даңазалады. Улан бул экинчи түрдүү адамдарды жаратман, адилет, барга каниет кылып жашаган бир адамдарды элге жакшы жагын даңаза кылды. Бул журналистиканын эң чоң милдети. Улан өтө табышкер журналист болчу. Азыр улан болгондо ушул Төрөканжы уюштуруп аткан Бир дүйнө кино фестивалын дагы укмуш кылып чагылдырып бермек да. Ал башкалар ушундай фестиваль өттү, анан баланча фильм көрсөтүлдү деп коет. Улан мына басып баратканда буттун астынан бир тема тапчу да. Өтө табышкер журналист болчу. Азыр улан болгондо ушул Төрөканжы уюштуруп аткан Бир дүйнө кино фестивалын дагы укмуш кылып чагылдырып бермек да. Ал башкалар ушундай фестиваль өттү, анан баланча фильм көрсөтүлдү деп коет. Улан мына басып баратканда буттун астынан бир тема тапчу да. Жөнөкөй адамдарды ачып берүүдө, аларды коомчулукка жеткирүүдө улан чынын айтканда профессионал, мыкты журналист болчу. Бирок биз бүгүн баарыбыз уландын апасына рахмат айтышыбыз керек. Эже бир четте абдан чоң өкүнүч болуп, баарыбыздын ичибиз эңшерилген менен уландын ким экендигин бүгүн күндөн күнгө мындай эл таанып билип атат. Апа үчүн ушундай баатыр уулду төрөп, жалпы элди уулду төрөп тарбиялап койгондон өткөн бакыт барбы? Андай жок да. Мына карасаңар, ушундай жап-жаш, мен өткөндө улан каза болгондо да айттым, 28 жаштагы арык чырай, Кочкордогу бир Көкжар деген айылда өскөн жигит бүтүндөй идеология болуп калды бизге. Улан бизге үлгү болуш керек. Мен дагы айтам, бизге жанагындай 10-20 машиналарды, жиптерди алып чыгып той өткөргөн, же жанагы таекеси прокурор, же дагы бир нерсе болгон, андай жаштар бизге мода эмес, үлгү эмес. Бүгүнкү жаштардын идеалы, арманганыбыз, ошондой болобуз деген максатыбыз бул улан Эгизбаев болуш керек. Биз идеологияны башканы издеп эмне кылабыз? Мына уландай адилеттүү, чынчыл балдар. Улан баарыбызды уяткарып турчу, баарыбызды тарбия кылып турчу, тартипке салып турчу. Бирок көрсө болот экен да. Андай жок да. Мына карасаңар, ушундай жап-жаш, мен өткөндө улан каза болгондо да айттым, 28 жаштагы арык чырай, Кочкордогу бир Көкжар деген айылда өскөн жигит бүтүндөй идеология болуп калды бизге. Улан бизге үлгү болуш керек. Мен дагы айтам, бизге жанагындай 10-20 машиналарды, жиптерди алып чыгып той өткөргөн, же жанагы таекеси прокурор, же дагы бир нерсе болгон, андай жаштар бизге мода эмес, үлгү эмес. Бүгүнкү жаштардын идеалы, арманганыбыз, ошондой болобуз деген максатыбыз бул улан Эгизбаев болуш керек. Биз идеологияны башканы издеп эмне кылабыз? Мына уландай адилеттүү, чынчыл балдар. Улан баарыбызды уяткарып турчу, баарыбызды тарбия кылып турчу, тартипке салып турчу. Бирок көрсө болот экен да. Жап-жаш туруп, айылдан чыккан балдар бүтүндөй мындай элдин уулу болууга мүмкүнчүлүк бар экен. Азыр жалгыз биздин жолубуз уланды дайыма, мына кече китеби чыкты, үйгө барып да окудум, абдан мыкты чыгып. Бүгүн Төрөканжынын уюштурган Бир дүйнө, бул мындай дүйнөдөгү чоң бир мындай иш-чарага айланды азырчы. Ошондо уланды даңазалап атабыз. Улан жөнүндө көбүрөөк айтышыбыз керек, көбүрөөк сүйлөшүбүз керек. Ошондо жаштар мындай уландай адилеттүү, чынчыл, акыйкатчыл болгонду баардыгы самап калышат да. Барыңарга ишиңерге ийгилик. Уланды эч качан унутпайбыз. Улан жөнүндө ушу жылына 3 болобу, 4 болобу, 5 болобу иш-чараларды өткөрүп, ушундай бир адилеттүү балдарды биз даңазалап турушубуз керек. Рахмат.